Теңирчилик деген менен мусулманчылык деген сөз өзү бир эле түшүнөт. Теңирдин өзү Кудай деген түшүндүрөт. Теңир деген бир Кудайга сыйынуунун өзү. Теңирчиликте деген отко, сууга, ташка, башкага сыйынып жүрө берген деген түшүнүк эмес. Ар бир нерсенин ээси бар деп түшүнгөн кыргыз. Ар бир нерсенин. Иттин ээси болсо, бөрүнүн теңири бар деп атат да. Ар бир нерсенин ээси бар деген, ага ошол ээсинен уруксат сураш керек. Бир иш билсең деле такылдатып кетесиң да, туурабы? Ээси барбы деп. Бул Кудай барбы деген сөз эмес да. Ошол сыяктуу нерсе да. Бирок ошол ээси, пири жана башка деген түшүнүктөрдүн эң жогору жагында эмне турат? Бир Кудай турат. Аны Кудай деп айтканбы, жараткан деп айтканбы, эге дегенби, кудурет дегенби, Алла дегенби, Яхова дегенби, Йогова дегенби, баптисттердикиндей айтканбы, Йоговалардыкы, Кришнаиттердикиндей айтканбы, маселе анда эмес. Түшүнүк адамдын түшүнүгүндө бир Кудай жөнүндө түшүнүк болгонбу? Болгон. Аны кандай аташ? Ал адамдын өзүнө байланыштуу.